Assalamu alaikum ардактуу жалпы Ала Тоо спорт YouTube каналыбыздын көрүүчүлөрү. Бүгүн биз Ош облусунун Алай районунун Гүлчө шаарындабыз. Эртең буюрса ушул жерде EFC 46 белдешинин алкагында мына ушул чемпиондук кур биздин алтын кызыбыз Алмагүл Жоробекова менен өзбекстандык Диана аттуу дагы бир күчтүү мушкерге ортосуна коюлат. Эми эсе кимисинин ойлору кандай, кимисинде жеңүү мүмкүнчүлүгү кандай, аны да кыскача интервью кылып көрөлү. Анан кайсыл инсанга бул пояс буюрса дагы, буюрса ийгиликтерди каалайбыз. Андыктан бир болуңуздар. Алмагүл Жоробекова! Erken Kulbeş 57 kilogram saltanı EFC'nin şampiyonluğu kurucu Beşiktaşlı Алмагүл Жоробекова Diana Собирова. Сначала завтра хороший бой покажу, завтра пояс заберу в Узбекистан. Все, сиз кандай ойдосуз? Inşallah kamerde olib ketamiz O'zbekistonga. Даярдыктар кандай болду? Bo'ladi, Xudoga shukr. Алмагүл тууралуу билет белеңиздер буга чейин. Inşallah endi g'alaba kutyapmiz. Демек, Алмагүлдүн баардык ыкмаларына силерде каршы турууга мыкты даярдыктар болгон турбайбы? Inşallah. Shunga tayyorlanib keldik biz ham. Жакшы ийгилик анда. Буюрса Иншалла. жакшы беттеш күтөбүз эртең. Inşallah. Силер дагы мыкты аяктап алышың менен. Чоң рахмат. Кандай болду? Кандай сезимдесиң? Эртеңки бойго даярдыктар кандай? Эртеңки бойго даярдык буюрса абдан жакшы. Кандай болду? Сен буга чейинки атаандашың Казакстандык болчу, бирок ал тилекке каршы баягы өзүнүн өлкөсүнөн сыртка чыга албагандыгына байланыштуу келе албай калды. Анан чукул арада алмашып кеткенге оюң кандай болду? Оюм негизи айырмасы деле жок. Ким менен урушат демичи. Ошол себептүү ким болсо да урушам буюрса. Азамат. Анан байкасак бою сенден бир топ узун экен да. Бул сага тоскоолдук жаратпайбы? Мен негизи эле өзүм атаандаштардын дайыма эле бою менен узун болот. Ошого эч кандай турчуктук бербейт деп ойлойм. Бул атаандашың да бир топ эле узун экен да, буга чейинкилерине салыштырмалуу. Жакшы, эми эртеңки кандай баягы пландар болгон да буга чейин? Атаандашың өзгөрдү, пландар өзгөрөбү же кандай бой күтсөк болот сенден? Аны азыр айта албайм, анткени азыр бул кыз кандай иштейт экенин билбейм да. Эртең кичине рингке кирип кичине чувствовать ете алып, анан буюрса көрөбүз. Жакшы. Анан атаандашың ушул Диана экен аты. Айтты, буюрса дейт, Алмагүлдү буга чейин окудум, үйрөндүм, анан поездду Өзбекстанга алып кетем деп атат да. Сен буга кандай жооп бересиң? Жок, пояс буюрса биякта эле калат. Алайда. Мен 100% ишенем. 100%, Ооба. Демек жалпы эртең алайлыктарды ушул стадиондон күтүп, Өзүм жеримде дагы буюрса утканга аракет кылам. Болгон күч аракетиңизди. аракет кылам. Демек жакшы, ийгилик анда. Буюрса жеңиш күтөбүз. Алтын кур Кыргызстанда калат деген терең ишеничтебиз. Мына ушундайча эки мушкер айымдан тең кыскача интервью болуп өттү. Эгерде сиздерде Алайдан башка жактан интернеттен кантип көрөбүз деген суроолор жаралып аткан болсо, анда EFC Airtime YouTube баракчасынан кирип, түз эфирде эртең саат 17:00 тагыраак 18:00 башталат деп атат. Ошол убакыттан баштап кирип көрүп турсаңыздар болот экен. Андыктан биздин албетте кыргыз мушкер айымына ийгилик каалайбыз. Шуну менен кыскача берүү соңуна келип жетти. Буюрса эртеңки ушул мыкты жыйынтык менен, мыкты бир жеңиш менен кубанып, ошол беттеш дагы сиздерге көрсөтөбүз деген ишеничибиз бар. Саламатта калыңыздар.